Assalamu alaikum урматтуу кыргыз эли. Мен бул видеону ажоңуз көрүп калат деген үмүт менен тартып жатам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз жакында эле кыйратат деп жогорку кызматка койгон Акылбек Үсөнбекович чындыгында кыйратып жатат. Бирок жумушту эмес. Сиздин имиджиңизди, элдин сизге болгон ишеничин кыйратып жатат. Кыйын экономист деп мактап койдуңуз эле. Экономдогонду жаш балдардын пособиясынан баштапты. Ошону экономдоп мамлекеттин экономикасын көтөрөм деген ойдо экен. Муну баардыгыбыз билип турабыз. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, сиздин эл акчасын каяка жумшайт экен ишиңиз болбосун. Ушакка жумшайбы, же дагы башка жерге жумшайбы, сиздин ишиңиз болбосун. Эл аны өзү ак эмгеги менен, адал эмгеги менен тапкан акчалар. Каяка жумшайт өздөрү билет. Сиздин акчаңызды эл контролдоп коюшу мүмкүн. Бирок сиз элдин акчасын контролдой албайсыз. Ошону бир билип алыңыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз өзүңүз Акылбек Жапаровду контролдоп жакшы иштетем дедиңиз эле, деп убада бердиңиз эле. Ошону эми жакшылап контролдоңуз. Бул эчтеке баштан элек жатып, уже элдин кыжырына тийип атат. Сиздин имиджиңизди булгап атат. Ошол себептен урматтуу Садыр Нуркожоевич, элиңиз колдоп турган учурда, элиңиз сизге ишенич көргөзүп турган учурда, элиңиздин ишеничинен кетпей, элиңиздин ишеничин актап, жанакы жаныңыздагы жеп ички иштерден арылыңыз. Акылбек Үсөнбековичти билесиз, 5 президенттин башын жеген адам. 5 президенттин башын жеген чиновниктердин катарындагы адам. Ал киши иштешкен президенттер азыр каякта жүрөт? Акылбек Жапаров каякта жүрөт? Анын кылы дагы ишайбайт. Ошол себептен урматтуу Садыр Нуркожоевич, жакшы ойлонуп, эл менен эсептешип, бир тыянак чыгарат деген ойдобуз. Акылбек Үсөнбекович, сизге кайрылуу. Сиз айттыңыз, эл 20 миллиардты ушакка коротуп жатат деп. Ошону жакшы жол менен түшүндүрсөңүз жакшы болмок. Элим, силер баары бир 20 миллиард коротуп атыптырсыңар. Чет жактарга чыгып кетип атат ал акчалар. Ошону андан көрөкчө мамлекеттик компания Мегакомду колдонгула. Мегакомго өткүлө. Ошол акчалар Кыргызстанда калсын деген сунуш бергениңизде, элдер сизди эки колдоп колдоп алмак. Кол чаап коштоп колдоп алмак. Айыл өкмөттөн келип алып мага акыл үйрөтпөгүлө дейсиңер. Бирок сизге акыл үйрөтө турган адам болуп атасыңар. Акыл үйрөтчү сөздөрдү сүйлөп атасыңар.